Саламатсыздарбы дагы бир ирет. Кутмандуу күнүңүздөр менен биз терең ыраазыбыз. Сиздерди ушул күндө, ушул сонун жаркыраган залда көргөнүбүз үчүн терең рахмат. Атайын сиздер менен бул жакта акысыз ушундай жолугушууда Ызаткан эже сиздер менен 4 саат бою болот. Ушундай жаркыраган, жылуу, сонун залды биз атайын өзүбүз төлөп, сиздерди жандуу жолугушууга чакырып атабыз. Андан кийинкиси эле бул күнү, бул кечте биз Ызаткан Жусупованын туулган күнүн белгилейбиз, туурабы? Менин атым Кундуз Таштанова, Ызаткан Жусупованын продюсери болом, наставник болом личный бренд боюнча, жана ушундай психолог айымдардын, эксперттердин Инстаграмда жылдыз болушуна салымды кошуп, команда менен иштеп жүрөбүз биз. Пайда алганы келдик, трансформация болгону келдик. Жандуу, миң уккача жандуу көргөн жакшы дейт экен, ошондуктан бүгүн сиздерге кызмат кылабыз. Бул жакта баардык суроо жоопторго дагы жооп беребиз. Жана андан сырткары кирип атканда ак кагаздарды атайын таркаттык, жана өзүңөргө дагы бердик да. Бул ак кагаздар эмне? Анонимдүү суроо жооп. Ар бирөөңүздөрдүн ичиңиздерде көйгөйлөр бар, суроолор бар, мына канча Москва, Ошто кандай тренингтерди өтүп жүрөбүз. Тымпыйып отурушат, суроолорун бергенден уялышат, айта алышпайт. Ошондуктан ошол ак кагазга сиздер өзүңөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Анан Ызаткан эже ошол суроого Reels аркылуу атыңарды жазбай эле койсоңор болот. Эч ким билбейт. Анонимдүү кылсаңыздар болот. Телеграмдан анан Reels'тен жооп берет. Макулсуздарбы? Бул эмне үчүн жазалып атат? Себеби дегенде мен ушул жака келген ар бир айым мырза өзүнүн ичиндеги суроосуна жооп алып кетсин деген максатта. Түшүндүк, Анан суроо жок болсо, анда жазбай эле койсоңуздар дагы болот. Сиздердин астыңыздарга мен бул жака дипломированный психолог, коуч, наставник, канча деген өзүнүн жөнөкөйлүгү менен, мындай кыракы мүнөзү менен көптөгөн кыргыз айымдардын, мырзалардын жүрөгүнөн орун алган мыкты айым Ызаткан Жусупова. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарды көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Жерде отурган сиздерди дагы. Арабызда бүгүн мырзалар көп экен. Сиздердин дагы бүгүн келгениңиздер үчүн ыраазымын. Келиңиздер, мен биринчи сиздер менен биринчи таанышып алайын, Ким биринчи жолу келип атат? Биринчи жолу келгендер көп экен. Дайыма келип жүргөндөр көтөрүп калгачы. Мен тааныйм дегендер. Түшүндүм. 40-60 экен. Хорошо, ошого жараша иш кылалы. Кечегиде онлайн 2 күндүк марафонго ким катышты? Кол көтөрүп коюңуздарчы. Азаматсыздар. Практика жасаганда кандай трансформация болуп, кандай көтөрдүңүздөр? Денеңиздерде оор болуп, башыңыздар ооруп, кыйналып, ичиңиздер өтүп, кызып ушундай болдуңуздарбы? Это нормально. Сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, ой, мен каяктагы жакка кетип калдым, эмнени баштадым, жөн эле отурбаймбы дешиңиздер мүмкүн. Мен өзүм сиздер менен чогуу поле деп коет, поле бардыгыбызда эле бар, бирок аны биз билбейбиз. Өзүм аябай катуу трансформация болуп, 2 күн араң, даже байкасаңыздар керек, түз эфирге да, жана сториске да чыккан жокмун, чыга алган жокмун да. Эгерде ушундай болуп жаткан болсо, жана бүгүнкү элестетиңиздер, ушунча адамдын полеси аябай күчтүү болот. Бүгүнкү тренингдеги жасаган практикалар, разборлор аябай күчтүү болот. Маани бергиле, үйүңүздөргө барганда сөзсүз түрдө ванна болсо, туздуу жана тамак жасаган эле туздан 1 пачка салып туруп, бир 10-15 мүнөт жатыңыздар. Себеби биз трансформация болгондо биздин денебизде биз өмүр бою көтөрүп жүргөн болдор болот, блоктор болот. Ошолор биз практика жасаганда, трансформация болгондо сыртка чыгат. Ошону көтөрө албай, анан байкуш дене аябай жаман болот. Телода, өзүнүн самочувствиеде да. Хорошо? Сөзсүз түрдө бүгүн кыйналган болсоңуздар, дароо эч нерсени ойлонбой туруп, дароо ваннага тузду салып. Эгерде ваннаңыздар жок болсо, анда обычный эле чакага эле кыргызча эле тузду салып туруп эле аралаштырып эле чаканып коюңуздар. Хорошо? Сүйлөштүк, Так, бул жактан биз бүгүнкү кечебиздин негизги максаты бул сиздерге ушул күнгө чейин чыгармачылык кече деп айтып жаткандай эле
кичине болсо дагы отчет берип коелу дегенбиз да. Анткени Кундуз экөөбүз ушул психология менен 2 жылдан бери чогуу иштешип келе жатабыз. Бирок бул методиканы мен 2021 жылы апрель айында Москва шаарына барып, ошол жактан, бар экенсиңер го. Ошол жактан окуп, өзүмдүн жашоомдо, өзүмдүн көйгөйү менен иштеп баштап, өзгөрүү болгондон кийин анан айымдарга берип баштагам. Карасам, канчалык акылдуу болгонуң менен деле элге жеткириш кыйын экен да, мындай көпчүлүккө жеткириш. Ошондо анан Кундуз экөөбүз 22 жылдын апрель айынан баштап иштеп баштадык. Кел Кундуз экөөбүз кичине болушунча отчет бергенге аракет кылабыз. Сиздерге кызыктуубу? Бул көп убакытты элебейт. Азыраак эле убакытта кыскача эле кандай жолдорду басып өттүк да, кандай кыйынчылыктар болду, кандай жакшы күндөр болду. Албетте биз ойлойбуз, бүгүнкү күндө аябай мындай Инстаграмда жакшынакай кийинген, жакшынакай кооз үйлөрдө жашаган адамдарды көрүп алып эле, мен ошого жетпей атам деп эле өзүбүздүн самооценкаларыбызды түшүрүп эле кыйнап атабыз да. Мага качан ошол болот? Эмне үчүн менде жок деп да. Бирок ал нерсенин арка жагында канчалаган кыйынчылыктар бар, канчалаган мээнет, күн түн да, үй бүлө, бала чака дегенди билбейбиз да. 2021 жылы апрель айында мага менеджерим айтып калды. Менеджерим Адина, мастер, сиздер билсеңиздер керек, араңыздарда болсо керек. Анда менин менеджерим эле жаңы иштеп баштагандан анан айтып калды, ушундай Кундуз Таштанова деген аябай энергичная кыз чыгып атат, продюсер. Ошол кызга чыксаңыз байланышка, сизди точно звезда кылып чыгарат. Сизди точно элге жеткирет, сизге жардам бере алат деп калды. Мен Кундуздун инстаграмына жаздым. Менде эч кандай мындай кыйынсып, мен кыйынмын деген жок. Биз адамдар баарыбыз тең бирдейбиз да. Кундузга жаздым. Кундуз, саламатсыңбы? Мен ушундай Заткан Жусупова жаңы психология, ушундай кванттык психологияны алып чыгып атам. Менин максатым көпчүлүккө чыгарыш. Албетте ошол эле болуп жүр да. Өзүмдүн максатыма жетиш. Деп жазсам эле Кундуз экөөбүз түз эфирге чыктык да. Кундуз айткандай, ошондо биринчи Кундуз айтып калат, Заткан эже, сиз ушунчалык холодный элеңиз, ушунчалык серьезный элеңиз дейт. 2 жыл мурун апрелде Заткан эже мага өзү чыкты. Ушундай сонун методиканы Кыргызстанга алып келгени жатам, элге таркатканы, мага ушундай команда керек, жардам керек деди. Анан Заткан эже менен жолугушууга барганда 41-42 жашта болчу. Андан биринчи жолугушууга барганда эле 42 жаштагы аял эжекен, мени угатпы, кантип иштешебиз деп. Анан өзүндө мындай жүзүн карасам, несчастная да, стервада көрүндү мага. Анан биз результат жаза албай калсак, мени урушат экен, кагат экен деп эле өзүмөн эле өзүм ойлонуп атам да. Мени урушат, мен муну результатка жеткире албай калсам, бул эже мени аябай урушат болуш керек деп өзүмөн ойлонуп атам. Бул менин гана ойлорум, установкаларым экен да. Анан чоң эжекен, мени укпайт дедим да. Мен 10 жаш кичүүмүн, мени укпайт го деп ойлонуп, бирок корксом дагы кылып баштадым. Буга чейин да продюсирование кылып жүргөнбүз, бирок ушул 2 жылдын ичинде Заткан эже менен жылдызыбыз келишип дегенде эң негизги нерсе любой бизнесте, партнерствода, продюсерликте бул адамдык сапат экен да. Бири-бириңди түшүнсөң, бири-бириңди колдосоң, жакшы результатка жетиш оңоюраак болот экен. Анан мен 10 жаш кичүүмө карабастан Заткан эже аябай угат, тиле алат. Послушная. Послушная, да, айткан нерсени аткарат, жазайт да. Анан мүнөзү өзүңүздөр байкап тургандай, мындай жоош, жай. Жөнөкөй. Жөнөкөй. Орус мектепте бүткөм. Да. Жарым орус, жарым кыргыз, Анан действительно канчалык күчтүү продюсер болбо, командаң күчтүү болбо, эгерде экспертте билим жок болсо, чыгарыш оор. Канча ырчылар чыгып атат, лампочкада күйүп туруп, өчүп калып атышат. Туурабы? Эл өзү ылгап алат экен таланттууларды, билимдүүлөрдү, жүрөгүнө жакындарды.
канча реклама же болбосо мыкты продюсер укпаган күндө дагы эл өзү ылгап тандап келет экен. Мына азыркы күндө мына өзүңөр мына көрөсүздөр. Рахмат. Да, ошентип Кундуз менен иштешип баштадык. Анан баарыбыз да тең эле бүгүнкү күндө онлайн бизнес, анан өзүбүз менен иштөөдө аябай катуу каршылыктар болот туурабы? Сиздер да ошондойбу? Бул нерсе, бул максатты коебуз, ушуну жасашым керек эле деп эле анан кийин ошол керек элебиз 1 жылга 10 жылга айланып кетет да. Менде дагы абдан көп каршылыктар болду. Ушунчалык мен Кундуз айткандай аябай жаймын. Ойлонуп атып эле убакыттын баарын ошол жакка кетирип коем. Анан Кундуз ушунчалык тез. Азыр айтсаң 5 мүнөттөн уже ошол жумуш бүтүп калат да. Кудайым ошентип экөөбүздү бири-бирибизге издештирбей табыштырыптыр да, кыргызча айткандачы. Менде көп каршылыктар болду. Биринчи эле бисмилла дегенде эле жолдошум каршы болду. Эмне болуп каршы болот? Эмне болмок эле? Сен үйдө турбайсың, балдарды карабайсың, балдарыңа көңүл бурбайсың, баягы эле история да. Ошол учурда мен эмне кылдым? Мага өзүмдүн методика, элге бере турган методика, психологиям менен иштеп баштадым. Тынбай разборлорду жасайм, тынбай практикаларды жасайм, ыйлайм. Көзүн жашы калбайт. Анан ошол нерселерди өзүмчө Кундуз мага тонна тапшырма берет, аны аткарыш үчүн мен бул жактан ыйлап сыктап атып үйдөн өзүм аткарам, жасайм. Түз эфирге чык десе чыгам. Историяга, жана сториске чыгыш бир өзүнчө эле бир мен үчүн укмуш бир азап болчу да. Чыгышчы. Азыр сиздерге бул жактан билинбеген менен ар жактан эмне деп айтыш керек деп атып чыгасың да. Ошентип атып азыр Кундуз эмне деп сүйлөйм, эмнени айтышым керек деп атып. Атак бул жакта билимиң бар. Ошону да жеткириш керек экен. Айткандай эле жасаш керек экен да. Мисалы мен деле сиздерге бүгүнкү күндөрү берем тапшырма. Мисалы трансформация 13-тө окугандар бар да. Тапшырманы мен сиздерге берип атам, бирок ошону ким жасап атат? Жасабай аткандар кол көтөргүлөчү. Жасабай аткандар. Алып жасабай аткандар көп да. Качан гана биз алып жоопкерчиликти өзүбүзгө алганда анан результат ошондо болот. Да, Кундуз мага берди, мен дагы жасайм, ал жактан Кундуздун жасап атканын көргөндө уялганыман өзүм жасайм. Бул жасады, мен дагы жасайм деп. Ошо менен бүгүнкү күндө бизде ушул сиздерге трансформация курсун берип жаткан. Бул жакта 2 жыл мурун Заткан эже мага келгенде подписчиктердин саны 10 миңден ашкан болчу, разбордун баасы 5 миң болчу, Заткан эже туруп, азыр разбор 200 миң турат. Чекти биз ким каалайт разборду? Көтөрдүк жана көп ушул билимди алфавит катары, алифбей катары биринчи класстагылар, анан уже психологияда изилденип жүргөндөр, түшүнүктөр уже барлар деп мындай бөлдүк да, продуктовый матрицага бөлдүк. Жана азыркы учурда Москвада 4-5 жолу тренинг өткөрдүк акысыз. Ошто мына 20 апрелде дагы буюрса Ошко барабыз. Заткан эже өзү Оштун кызы болот. Андан сырткары дагы көп башка дагы шаарларга Бишкектен 20дан ашуун тренинг уюштурдук. 4 жылдын жүзү болуп калды окшойт. Сиз бул методика келгениңизге алгачкы болуп 21-жылы башталган да. Быйыл ровно 3 жыл болду да, апрель айдын. Мен үчүн апрель айы бир өзгөчө ай экен деп койдум да. Бул методикага келдим, Кундуз менен иштеп баштадым да. Көптөгөн өзгөрүүлөр көбүнчө апрель айында. Былтыр эң чоң тренинг өткөрдүк да 600 адамга. Ооба. Анан 2 жылдын ичинде каршылыктар дагы кандайдыр бир ортодо мындай бир чоң уруш болгон жок, Кудай сактасын. Бирок каршылыктар болду, ортодо мындай үй бүлөнү дагы алып кетип, женская реализация. Ар бир айым даже жолдошум 1000 миллионер болгондо дагы өзүнүн жашоодо миссиясын таап, мындай элге да кызмат кылыш керек деп ойлойм да менчи, мисалы үчүн өзүн да табыш керек депчи. Ошону дагы алып кетип биргеликте 2 жыл ичинде Заткан эже аябай катуу ооруп калды. Почти рак. Туурабы? Почти рак. Анан жай мезгилинде ушундай катуу ооруп калган учурда дагы кандай десем, ошол кезде эстесем мен больницага барып алып жүрүңүз биз тартабыз деп чыгарып алчумун да. Азыр ойлосом вообще жаш кеммин деп ойлойм да, мындай. Же мен ошо түштүгүм ошондой болгонбу? Бирок ошол нерсе, ошол жерде, ошол оорудан алып чыкканга жардам берди да.
биз иштешибиз керек, кылышыбыз керек, давайте рилс тартабыз, давайте мындай кылабыз деп атып, биз аткан эже дагы мен жашашым керек, элге дагы ушуну беришим керек, методиканы тааныткым келет. Кыргыздын айымдары өзгөчө да, канча аң сезим менен иштеш керек, түшүнүк болуш керек деп атып, анан ошол нерсе ошол оорудан суруп алып оңой алып чыкты да. Оңой алып чыкты. Бүгүн ден соолугунун көйгөйү менен келгендер барбы? Ден соолуктун көйгөйлөрү. Ден соолуктун көйгөйү бар, Да. көйгөйү. Ден соолук көйгөйү менен келгендер алдыңыздарга максат коюңуздар. Сиздерде ал көйгөйдөн бир гана максат алып чыгат да. Кундуз айткандай, Кундуз мага мен больницада жатам. Капельница алам, укол алам, толтура дарысын ичем, өзүм араң өзүмө келем, анан эле жана Кундуздун тапшырмаларын аткарып баштайм. Больницада элдерде жатат го, телефон көрүп же уктап, аларда убакыт кеңири да, эмне кыларын билбейт, а менде убакыт жок. Больницада жатам, убактым жок деп койгула. Именно ошол анткени адам баласы убакыт болгондо эле эмне деп баштайсың, өлүп калсам эмне болот? Тиги оорум деп бүт энергиянын баардыгын ооруга жумшап баштайбыз да, анан тиги ооруну андан бетер күчөтөбүз. Ал эми биз канчалык максаттар менен ооруганыбызга карабай максаттарды ойлонуп, ошол жака фокусубузду коюп, өзүбүз менен иштей берген сайын эмне болобуз? Айыгабыз, оңой чыгып кетебиз. Анан больницада жатып алып бир практиканы жасадым да. Менде проблема бооруман болчу да. Цирроз. Билирубин дегенди билсеңиздер керек. Көтөрүлүп кетсе практика жасап койсоң. Эмнеге? Анткени биз трансформация болгондо биз бир өйдө көтөрүлөбүз, анан кайра түшөбүз да. Мындайча айтканда разрушение болобуз. Это нормально. Бирок разрушение болуп туруп, анан кайра өзүбүзгө келгенде өзүбүздү сонун сезип калабыз. Биз эмне үчүн туулган күн деп атабыз? Көбүнчө туулган күнүбүзгө көңүл бурбай келебиз го, көбүнчө эле айымдар, туулган күнүбүздү көп деле баалабайбыз да. Анан жана диагнозду койду мага, цирроз печень деген диагнозду колума карматып коюшту. Анан үйгө барып ойлонуп отурам да. Апам балдарымды алып кетти. Азыр мага айтыш оңой болуп атканы менен ошол учурда мен үчүн абдан оор болду. Апам алып кетти, жолдошум узатканга эмне кылыш керек? Эч ким тийбеш керек. Ага только жатыш керек деп баардыгы кетишти. Үйдө жалгыз жатам. Жалгыз жатканда ойлонуп баштадым. Так. Диагнозум цирроз. Демек мен эмне болом? Дароо интернетке кирип карасам, көп болсо 2 жыл жашайт деген маалыматты окудум. Мына Кудайга шүгүр бүгүн 2 жылда өттү да. Окуганда эле мен дароо уже 2 жылдык жашоомдун планын түзүп баштадым. Эмне кылышым керек? Биринчи кезекте балдарымды жайгаштырышым керек. Анткени менин балдарым кичинекей. Эң чоң балам меники 12 жашта, өзүм 44кө чыкканым менен. Эң кичинекейим 6 жаш. Анда 2 жыл аркада 10 жаш, 4 жаш. Эмне кылышым керек? Кимге берем? Сиңдиме беремби же апама беремби? Апам деле көпкө жашабайт. Кимге берем? Ал балдарымы жайгаштырдым оюмда. Анан өзүм жөнүндө ойлонуп баштадым. Эмне деп баштадым? Өзүмдүн аркадагы жашоомо көңүл бурдум. Жакшылап ойлонуп көрсөм, мен бул дүйнөдө бир дагы күн өзүм үчүн жашабаптырмын. Өзүмө эч нерсе арнабаптырмын. Өзүмдү мактабаптырмын. Өзүм үчүн жашабаганым мен үчүн ушунчалык больно, обидно болду да. Орусча ушул эле сөз жакшы жарашат. Аябай капа болдум өзүмө. Ошол күндөн баштап мен чечим кабыл алдым. Эгерде мен ден соолугум жакшы болуп айып кетсем, мындан ары мен күндө өзүм үчүн жашайм. Көрсө мен өзүм үчүн жашабагандан кийин мен балдарымды ойлонуп деле бесполезно турбайбы? Мен жок болсом, балдарым жок, баары бир турбайбы? Мен жок, а мен балдарымды 1000 миллион жайгаштырып, миллион сүйгөнүм менен бесполезно экен. Мен өзүм үчүн жашашым керек турбайбы деп, ошондон баштап туулган күнүмдү өткөрүп баштадым. Айттым, мен туулган күнүмдү сөзсүз түрдө өткөрөм. Анда 42 жаштамын, 43 жашымда өткөрөм. Ошон үчүн айымдар жана мырзалар, сиздерге да тиешелүү. Өзүңүздөрдөн баштаңыздар жашоону. Сүйлөштүкпү? Бүгүн сиздер менен бул методиканы биринчи угуп аткандар, жана кол көтөргөндөр турабы? Жаңы аудиториясыздар да, баарыңыздар тең элечи. Бизде адамдар психологияны окуп эле жүрсөңүздөр керек. Да?
мындай подсознание менен иштеген психологияны окуп эле жүрөсүздөр да. А бирок сезим менен иштеген психология, бул абдан терең психологияны окуй элексиздер болуш керек. Бүгүн мен сиздерге 3-3төн бөлдүрүп практикаларды жасатам. И ошол учурда сиздерде башкача сезимдер болот. Ыйлаңыздар келиши мүмкүн. Затканча сизди туулган күнүңүз менен куттуктап коелу, берип коеюн. Бул белек сизге. Жана заткан эже мындай эс албай иштейт. Ошого ойлонуп, мен үй бүлөсү менен, балдары менен ночь в отеле. Супруг. Рахмат. Жакын арада дагы затканча эс алууга кетип атат. Ошон үчүн аябай жакшы эс алып келиңиз, энергияны толтуруп келиңиз. И буюрса трансформация 14-чү поток менен жакшы энергия менен, жаңы энергия менен иштешип, жандуу жолугушууларды уюштуруп, ретрит кылып, жакшы результаттарга жеткиресиңер деп үмүттөмүн. Рахмат. Рахмат. Анан бул жакта азыр сонун ыр арнап кеттир. Байзакова Зулайка Бинтайжим. Келиңиз. Саламатсыздар, үч жерде отурган улуу кичүү айымдар, баарыңыздар бар болуңуздар. Бүгүнкү ушул кечеге мен биринчи жолу келип ушундай кечеге катышып атам. Ызаткан айым бүгүнкү туулга өтүп кетсе да ушул айдагы туулган күнүңүз кут болсун. Мен Байзакова Зулайка Осмонакуновна, өзүм мугалиммин, эл агартуунун отличнигимин, Россия жазуучулар союзунун мүчөсүмүн. Анан сизде таанытым сизди. Ушу Кундуздун тайэжеси болом, улуу тайэжеси. Ошо Кундузкамдын ушул ишин, жеберчилигин көрөйүн деп атайын келгенмин. Анан эми туулган күн болгонуна байланыштуу бир анча жазып койдум сизге. Экспромтта туулган күнүң кут болсун, айланайын. Бакытка бактырган, жайнаган кыздын жашта кайгызат экенсиң. Ишиң илгери болсун, денсаулыкта бол. Эң башкысы үй бүлөлүк бакыт болсо, жүрөгүң тынч болсо, ааламды бактыра деп айланайын. Мен ырым жакшылыктар жамгыр болуп төгүлсүн, жакшы күндөр эшик ачып көрүнсүн, жарык болуп
жылуу болуп үйүңөр жакшылыктын дастапыры жайылсын. Дайыма ийгилик кал. Рахмат, рахмат. Кызыбызда аябай сонун сөздөр айтылат экен да. Бирок ошол сөздү укпайт экенбиз бизчи. Рахмат. Рахмат. Бул жакта менин мамам Атыркүл Кадыевна. Рахмат. Чоң рахмат. Анан мен сюрприз катары Заткан эжеге бүгүн туулган күнүнө арнап сонун ыр. Ал ырдын сөзүнүн автору өзүмдүн тайжем Зулайка Байзакова. Sonunda azamatsız ушундай кызды төрөгөн биздин Атыркүл эжебизге дагы рахмат. Эмнеге бүгүн кантип келип калдыңыздар жана бүгүн бул жок бул күндөн эмне алып кетесиздер? Мен сиздерге бүгүн эмне берем? Мен сиздерге бүгүн өзүңүздөрдүн баарыңыздар тең бүгүн кандайдыр бир жашооңуздарда бир нерсени өзгөртүш үчүн келдиңиздер. Да? Же жөн эле Заткан Жусуповну көрүп келейин деп келдиңер? Да, өзгөртүш үчүн келдик да. И дал ошол биздин алдыбызга койгон кандайдыр бир максатыбыздын себебин таап трансформация кылыш үчүн келдик. Именно ошол себеп каякта жатканын бүгүн кантип ошол себепти тапса болот, оңой эле тапса болот, өмүр бою убактыбызды коротпостон оңой эле тапсак болот деген бүгүн разборлорду жасайбыз. Жасаңыздар келеби разбор? Да? Анда эмесе давайте мен сиздердин көйгөйүңүздөрдү угайын. Кээбиркилер ойлойт Заткан Жусупованын жумушу жыргал деп. Нет, мен жалаң проблема менен иштейм. Так, давайте анда мага суроо бериңиздер. Кимдин кандай мага суроосу бар?
только суроону өзүңүздөр жөнүндө бергиле. Балдарыңар күйөөм, кайненем дегенди айтпайбыз. Апам, атам дегенди айтпайбыз. Хорошо? Меники да балага байланыштуу болчу. Саламатсыздарбы? Биринчиден сиз менен учурашып кубанычтамын. Анан экинчиден менин суроом, мен уже 2 балам бар. 2 балам бар. Анан 2 балам чоң 14-тө, кичинекейим 10-до, Кудайга шүгүр. Экөөнүн тең ден соолугу жакшы. Бирок мен ушул кезде менин көйгөйүм уже канчадан бери 3,5-4 жыл болду. Больницалап деле келатам. Эч бир балалы боло албай койдум. Больницага канча баргам, бүт бар тең эле жакшы деп кое берет. Канча жылдан бери балалуу боло албай атам? 4 жылдан бери. Аракет кылып келатам да, бүт барды, больницага да бардым, Москвадан да больницага көрүндүм, бияктан да көрүндүм. Эң акыры Үчүнчү балалуу болуп атасыздар, получается, да? Да. Үчүнчү балалуу болгонуңузду элестетип көрүңүз. Жакшы эле сезим болду. Эмне тоскоолдук болуп атат? Ошону өзүбүздө разбор кылганда Азыр сезимиңизди айтсаңыз, ушул моментке болуңуз, сиз буга чейинки карабаңыз. ошону чече албай атам, өзүм жолун өзүм таба албай атам. Азыркы сезим. Туугандар, мен өзүм ачык эмес, мен силер үчүн сезе албайм. Мага жардам бергиле. Что-то сезимди раттоомду эле айланып жүрөм, бирок жок. Жооп жок. Караңыз. Сиз 3-чү бала дегенде менин көңүлүм айланып баштады. Же энергия жетпейт, же сизге тоскоол болгон бир нерсе бар. Мурунку сабакта сиз айтып аткансыз, жолдошум мынтип атат, тигинтип атат деп. Сиз жолдош көргөнгө, өзгөрткөнгө көбүрөөк энергия кетирип атасыз да, менин түшүнүгүм боюнчачы. Болушунча сиз 13-тө окудуңуз, жолдошуңуздун улуктугун кабыл алыңыз, ата энеңиздин улуктугун кабыл алыңыз, энергияны болушунча алыңыз. Биз кайсы учурда балалуу болбойбуз, энергия жетпегенде. Биздин бала каяктан жаралат? Кандан, именно ошол калынан бизге неме бөлүп бериш керек, энергия. Мейлі? Түшүндүңүзбү? Рахмат. Так, колуңуздарды көтөрүңүздөр. Биринчи жолу келип аткандар, колуңарды көтөргүлө. Биринчи жолу келип аткандар. Сурооңуз барбы? Кимдин суроосу бар? Биринчи жолу келип аткан. Хорошо, давайте. Саламатсызбы? Мен кандай жумуш баштабай коеюн, аягына чыкпайм да. Анан баарына эле жардам бере берем. Анан ошону кайрамагандай. Курста могу азыр көрүнүштү. Баарыбызда ушундай нерсе көпчүлүгүбүздө бар, жумушту баштайбыз, аягына чыкпайбыз. Демек биз атабыз менен жакшылап атабызды кабыл алышыбыз керек. Эгерде биз атабызды кабыл албасак, кандайдыр бир атага болгон капачылык болгон болсо, эмне үчүн биз ата апа деп атабыз? Ата апа бизге жашоо берген, биздин жашообуз ошолор менен уланат да. Атабызды, апамды урган, апамды урушкан десек, анда биз результатка жетпейбиз. Атанын энергиясы, ата менен болгон мамиле аркылуу бизге результат келет. Атаңыз менен кандай мамилеңиз? Атам менен жакшы болчумун. Ушунда апама жакын болчумун. Атаңыз прям ушунчалык сизди жакшы көрүп, менин кызым айланып кетейин, садаган кетейин деп айтчу беле кичинекей кезиңизде? Кичинекей кезде ошентип аябай эркелетчү. Кайсы учурдан баштап атаңызга капа болгонсуз? Мен ушу капа болгон, бизде аябай жумуш көп жасачубуз да, мындай тыным жок болчу. Анан ошондо капа болгондорум бар болчу. Да, ошол капачылыктар менен иштеп коюшуңуз керек экен. Эгерде атаңыз ушунчалык мээримдүү ата болсо, анда жакшы да. Сурооңуз, экинчи суроону эмне дедиңиз? Аягына чыкпайм дагы. Биз кайсы түшүндүм, рахмат. Кайсы учурда биз көп адамдарга жардам бергибиз келе берет. Спасать ете беребиз адамдардычы. Биз алардын сүйүүсүн алгыбыз келет. Ата энеден ала албай калган сүйүүнү. Мен азыр сиздерге аң сезимдин түбүндөгү себептерди айтып атам. Реалдуу жашоодо андай болбойт деп ойлошуңуздар мүмкүн. Сиздер аларды бекитип коесуздар. Аң сезимдин түпкүрүнө. Эгерде сиз ата энеңизден толук кандуу сүйүү ала албасаңыз, ошол сүйүүнү башкалардан издегиңиз келет да, башкаларга акча. Өзүңүздөгү болгон акчаны акырына чейин чөдөңүздү кагып туруп бере бересиз.
Анан бирок алар сиздин ата энеңиз болбогондуктан сизге сүйүү бербейт. Анан сиз эмне дейсиз? Мага сүйүү бербей койдуң деп анан нааразы болуп баштайсыз. Ошон үчүн трансформация курсунда окуп аткан болсоңуз, өзүңүзгө болгон сүйүү менен көбүрөөк иштеңиз. Кайсы учурда биз элдерге жардам бергибиз келе берет. Орусча айтканда спасать ете беребиз. Өзүбүздүн ата энебизди спасать эткибиз келе берет. Байкуш апам, байкуш атам дей беребиз го биз. Ошол учурда элдерди дагы байкуш көрүп алабыз. Хорошо? Түшүндүңүзбү? Түшүндүңүз, Мен өзүм негизи мугалиммин. Бирок азыркы убакта иштебей элем, бир 10 жылдай болуп калды. Эми же мугалимдик ишке баштай албайм, же башка ишке өтө албай атам да. Жөн эле тупикте калып калдым азыркы убакта. Ошол проблема менде. Бизде окуй элексиз. Онлайн курсларда окудум. Окуп атасызбы? Бизге буюрса мына трансформация 13 потогунда жакында жандуу жолугушуу болот. Билесиздер, ретрит. Ошого барыңыздар, мен ошол жактан кантип диагностика кылганды үйрөтөм. Бизде эже бар го, бир эже бар эле. Бүгүн келдиби, келбедиби билбейм. Именно диагностика кылып, биз ошол жактан иштегенден кийин уже канча жылдан бери иштей албаган жумушуна 1-2 айда эле кирип кеткен. Барбы ол эже? Келбептир бүгүн. Ошол менде чакыруулар. Ретритке келиңиз. Чакыруулар болду, бирок өзүмөн өзүм бир себептер менен эле барбайм. Кайсы бир себеп жатат да. Ал үчүн диагностика кылыш керек. Бүгүн биз сиздерди, мен айтып атпаймынбы, бүгүн ар бириңиздер именно ошондой разбордун даамын татып кетесиздер. Мен именно ошондой разбор жасатам. Бүгүн иштейсиздер, даяр болуңуздар. Анан бүгүн именно ошол запросуңузду коюп иштеңиз. Мейли? Хорошо? Саламатсызбы жаткан эже, мен суроо берейин дегем. Азыр мен өзүм юрист болуп иштейм. Башка сфералардын баардыгы жакшы, Кудайга шүгүр, бирок өзүмдүн предназначениямды таппай жаткан сыяктымын да. Ошол предназначение кантип келсе болот? Курста окуйсузбу? Жок. Окуйсуз, Окуйм. Ата энеңиз менен мамилеңиз, ата энеңиз өкө тең барбы? Атам өтүп кеткен. 14 жыл мурун. Бул жашоодогу ордумду тапкым келет, бүгүнкү күндө мода, предназначениямды тапкым келет дегендер болсо да, демек биз өзүбүздүн жан дүйнөбүздүн бүтүндүгүн табышыбыз керек. Предназначение бул жаратканымдан бизге берилген жумуш деген эле сөз да, кыргызча айткандачы. Биз канчалык жумушубузду сүйгөн сайын биз ошончолук элге пайда бере алабыз, ошончолук максаттарыбызга дагы жете алабыз. Бул жумушту мен акыл менен тандагам да, ушул жумуштан мисалы үчүн мен көп акча табам, же жолдошум менен коллегаммын депчи. Азыр болсо жүрөгүм сүйлөп атат, бирок мен аны уга албай жатам да. Угушубуз керек. Ал үчүн именно ошол укканга тоскоол болуп аткан блоктор менен иштешибиз керек. Эмне үчүн сиз өзүңүздү уга албай жатасыз? Жан дүйнөгө эмне тоскоолдук болот? Жан дүйнөгө капачылык, таарыныч, бала чактагы. Биз билбей аларды давно унутуп калганбыз, бирок өзүбүз менен иштеп келгенде тоскоолдук чыгат. Хорошо? Так, давайте анда азыр мен биринчи бул жактан диагностика разбор жасаганды көрсөтөйүн, Бул жака айтып кеткендей эле, чындап эле ушул разборлорго, курска белгилүү дагы айымдар көп келет, бирок көп учурда дагы анонимдүүлүктү сактайбыз. Себеби дегенде психология жаатында ар бир адам өзү менен жекече иштегенди каалайт экен да. Анан Заткан Жусупованын разборлорун алып жүргөн айым как раз таки ушул көйгөй экен. Сиздер тааныйсыздар, маданияттын мыкты кызматкери, супсулуу болгон сонун айымыбыз Фарида Карбозова. Биринчиден сиздер менен саламдашып алайын, кутмандуу күнүңүздөр менен. Баардыгы көбүнчөсү айымдар экенбиз. Мен ушул чыгармачылыкта 25 жылдан ашык жүрүп турмун, бирок бир да жолу психологко барган эмес экенмин. Анан мен ошо турмушка чыккандан баштап эле ар кандай ичимде бир нерселер болуп жүрдү. Ар ким ар кандай сүйлөдү. Ошол жүрөктөгү нерсенин баардыгы ичке катыла берет экен. Анан мен Заткан Жусуповнага байланышып келдим. Негизи бул чыгармачылык адам болобу, жөнөкөй адам болобу, аял затынын жан дүйнөсү тынч болбосо эч качан иш дагы жүрбөйт, же бир өзүң бир алдыга койгон нерсеңе жете албай эле кыйналат экенсиң да. Анан мен бирок баягы эл адам болгондон кийин ичимде болуп аткан нерсени баардыгына баса белгилеп айтып түшүндүрүп кете албайм да. Ичимен жутуп жүрө берем, бирок ошол нерсени Заткан Жусуповна чыгарып, мен ыйлаган дагы эмоцияларды
азыр эстесем ушунчалык ошондо ошол күнү күн жаап аткан болчу. Эшикке чыксам аябай нөшөрлөп аткан экен. Ошол жаан менен кошо сизден чыккандан кийин айткан эмесмин. Үйгө жеткенче машинада рулда ушундай чыгып кетти окшойт, бугумду чыгарып. Анан келсем жолдошум мен психологко кеттим дегем да. Анан чалат, сиздин көзүңүзчө чалбады эле. Мен бошобойм дагы 1-2 саат деп. Келсем сиңдиме да жардам берип, бул ыйлап келет, может баягы ичиндесин ал барган окшойт да, мен барган эмесмин. Ошо жакшы тамагын жасап күтүп отурган экен. Анан мен мындай нерсени айткым келип атат да, айымдар. Биринчи жолу барган айымдарга деле бул мен биринчи жолу барсам дагы мен могу ичимдеги жана үшкүрүнө беребиз го көбүнчөсү. Жамандыкты чакырба деп айтып коет үшкүргөндө. Мен де үшкүрбөчүмүн, бирок негедир бир нерсе турчу. Ошол нерсени бул обзор дегенди деле түшүнбөчүмүн мен, ачыгын айтканда. Анан ошол жердеги фигуранттар баардык мен ошо илгерки бул биз жүрө эткенбиз да, бизде деген наркы түптө болот экен ошол нерсенин баардыгы. Таарыныч болот экен. Ошонун баардыгын алып чыгып, анан 2-3 обзорго келе албай атам. Негизи эле биз чыгармачылык чөйрөдөгүлөр айткан сөздү кылышыбыз керек. Барам деп айткан күнү бирок барам деп обещать эте элекмин, бирок келишим керек дагы 2 жолу. Анан бүгүн жалаң айымдар болоорун билип, Заткан Жусуповнага бир айткан сөзү менен келип, сиздерге өзүм ичимдеги нерсемди бөлүшүп, анан бул жерде аппаратура болсо ырдап берсем дегем, аппаратура жок экен. Эми мындай кылайын да, чын дилимден ушул аял затына мен ден соолук каалаймын, аялдык бакыт каалаймын. Биз билинбей жүрө берип оорунун баарын өзүбүзгө өзүбүз чакырып алат экенбиз. Ошол оорунун баары нервтен, ойдон, буктан, ушундан болот экен. Ошондуктан эненин таманында бейиштөрү дейт, баардыгыңыздар энесиздер. Мен да Кудайым буйруса эне болуп калар күнүм алыста эмес. Ошо сиздердей болуп эне болоюн, сиздер дагы эне болуп небере, чөбөрө житин жыттап, ошо Заткан Жусуповна эжеден жакшы мотивация алып, ичиңиздерди тазалап бар болуңуздар. Чын дилимден сиздерге бекемден соолук каалайм. Өтүп кетти орозо. Орозодо баарыңыздар орозо туткан болушуңуздар керек. Ошол орозодо ниет, дуа кылган дуа ниеттериңиздердин баары кабыл болсун. Бар болуңуздар, ар дайым бар болуңуздар энелер. Ошо аялдар негизи бул жерде атап отурасыз, кечирип коюңуз. Негизи эле аял заты күчтүү жана ит жандуу келет деп коет го. Ошол баардыгына чыдамкай биз экенбиз. Ошо чыдап турмушту сонун кылып жашаш өзүбүздөн. Ошондуктан мен сиздерге бекемден соолук каалайм. Заткан Жусуповнага ишиңизге ийгилик каалап, ушул мына сизди сыйлап, сизден бир жакшы нерсени угуп көрүп, бирөөдөн угуп атып, ушунча адам чогулуп келип атат. Ошо сыйыңыз бекем болсун баардыгына. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Бар болуңуздар. Саройдун гана салкын айтосунан, сагызган гана учат эзосунан, санамаган ой издесем, кантейин таба албай койдум ордунан. Көгөйдүн гана көркөм айтосунан, көгүчкөн гана учат эзосунан. Көңүлгө гана алып ой издесем, кантейин көрө албай койдум ордунан. Салкындуу гана жергең ай саройго, сагызган гана келип конбойбу.
зарлантып гана мениңе койгуча кантейин саналаш болсо ой ий болбойбу. Кудайым буйруса, Азаткан Жусуповнан дагы ушундай жакшы чогулуштарына да обзорлоруна келип сүйлөп бергенге мен дайым даярмын. Анткени мен бул адамдын ишине толук кандуу өзүмдүн баамды бергем. Мен аябай катуу реклама кылып аткан жокмун, чын дилимден өзүм келген үчүн айтып атам. Көбүнчөсү артисттер көп реклама кылабыз го, любой эле нерселердичи. Бирок Азаткан Жусуповнага мен чын дилимден ыраазымын. Бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Үй бүлөдө тынчтык болсун. Жолдошуңуздар менен бар болуңуздар. Так, айымдар, давайте анда баарыбыз тең разборго киришели. Запрос: балалуу болгум келет. Да? Канча жылдан бери күтүп атасыз? 11 жылдан бери, да? Жолдошуңуз менен жашайсыз бүгүнкү күндө. Канча балаңыз бар? 11 жылдан бери жашап келе жатасыздар, бирок балаңыз жок, Кандай аракеттерди жасадыңыз? Аракет бар. Эко кылган жоксуз. Эко да кылдыңыз. Эко да болбой кой, да? Хорошо. Так. Азыр кайра эко даярданабыз. Кудайдан жакшылап суранышыбыз керек, да? Адам баласы дароо эле. Бул жакка отуруп алыңыз сиз. Разборду ким билет? Ушул методиканы разборду билгендер аз экен, Ушул методиканын автору россиялык Инна Тиляшинова деген кыз. Ал кыз өзү төрөбөйсүң деген диагноз менен 4 балалуу болгон кыз. Эко эмес, өзү төрөгөн кыз. Өзү менен иштеп, именно ушундай ДНК программалар менен иштеп, анан 4 балалуу болгон кыз да. Бирок мен жеке опытым менен именно билбейм, мындай экен адамдарчы разбор жасатып келет да. Анан эртең күн результат алат, бирок айтпайт да. Биз жерде азыр бир ай менен жолуктум. Бул жака чыгарбай эле коеюн. Чыкпайм деп атса, YouTube'га чыгабыз да биз. Мындай эфирге чыкпайбыз да, чыккыбыз келбейт. Мен бүгүн ой күйөөм менен ажырашам дегем десем, биринчи кайын журтум угал үзүүчү болушкан, бүгүнкү күндө эч ким эчтеке дебейт. Все, бир бетим ачылды, уже все хорошо да. Бирок Кудайга шүгүр, башында ошентип жашагам, ал бойлду алгандан кийин бүгүнкү күндө сонун эле жашап атабыз да. Мындайча айтканда, ачык болуш керек да. Биз ачык болсок, жараткан бизге ошончолук берет. Бул жакта да бир биздин менин эжем келип отурат. Ал дагы айтып атпайбы? Сенден разбор алып кеткенден кийин $5 миллион менен иштешкен проект чыкты дейт, элестеткиле. Албетте бул Кудайымдын буйругу. Бирок биздин да кандайдыр бир себепкер болуп атабыз да, адамдар аракет кылып атабыз да. Так, анда атыңыз ким, айым? Замира. Дамира. Канча балалуу болгуңуз келет? Отура берейинби, мен көрүнбөй калсам? Угасыздар да? 4 балалуу. 4 балалуу болгуңуз келет, 8 болсун. Кудайым берсин да. Келиңиздер, анда баарыбыз тең ниет кылалы, бул дүйнөнү биз дайыма плюска деп коет го. Плюска чыгарсак, Кудайым бизге да ошончолук көп нерсени берет да. Балалуу болсок, үйлөнгөн да, именно дайыма акчаларын көбөйткөн да, айтканда жакшылыктарды канчалык биз адамдарга жашоосун жакшы жака өзгөрткөнгө жардам берген сайын, Кудайым баардыгыбызга тең, мисалы мага дагы ошончолук берет да. Ошон үчүн азыр эле Кундуз айым айтып кетти, бул разбор менде бүгүнкү күндө 200 000 сом турат. 200 000 сомду алып алып келе берсиңер болот. Так. Азыр мен ниет кылам, жараткандын ыраазычылыгы үчүн жана сиздердин пайдаңыздар үчүн да, сиздерге чоң сабак болсун деп
Дамира айымдын балалуу болушуна разбор жасап, ошол күнгө күбө бололу. Именно ошол балалуу болушуна тоскоол болгон программаны таап трансформация кылайын. Трансформация деген эмне? Өзгөртүү да, өзгөрүү. Өзгөрүү деген эмне? Эмне өзгөрүү деген? Өзгөрүү деген өзүңдү көрүү деген сөз. Да, биз өзүбүздү көрбөйбүз да? Башкаларды көрөбүз, өзүбүздү көрбөйбүз. Давайте анда. Мага азыр бир фигура керек. Разбордо поле деп коет. Ар бир адамдын өзүнүн полеси бар. Эгерде ошол поледе толтура капачылык таарынычтар менен жашап келген болсо, анда жашоосу ошондой болот. Эгерде ал полесинде баардык нерсе жакшы болсо, например, ыраазычылык, башкаларга жакшылык каалоо, өзүнө жакшылык каалоо болсо, анда жашоосунда да жакшы нерсе болот. Поле деген эмне? Бул поле деген сезим. Сиздерде болобу? Туруп эле бир башкача сезип, өзүңүздөрдү кыжаалат болуп, ыйлагыбыз келип, жашооңдо баары эле жакшы, бүт эле бар. Балаң деле бар, күйөөң деле бар. Бирок ички сезимдериң менен эле бир дүпөйлүү боло бересиң да, буулугуп эле. Вот именно ал биздин полебиздеги болуп жаткан маалымат. Ал маалымат каяктан келген? Бүгүнкү сиздерге өтүп жаткан психология ушунчалык баалуу, табылгыс, ушунчалык башкача психологияда мындай илимпоздор дагы бул психологияны изилдегенге бүгүнкү күндө техника жетише элек да. Биз адамдар сезимдер аркылуу ушул нерсени жасасак болот экен. Мага азыр бир фигура керек. Кол көтөргөн кыз, келиңиз. Сиз жана да кол көтөр. Да, бияка келиңиз. Чыгыңыздар бул жака. Чыгып өзүңүз каалаган жерге тура берсеңиз болот. Өзүңүз каалаган сезимдериңизге көңүл бурсаңыз болот. Бул жер поле, деп белгилеп алабыз да. Именно ушул жерде каалаган өзүңүздүн сезген кыймылыңызды кыла бериңиз. Сизге баары мүмкүн. Например, кааласаңыз жаткыңыз келсе жатсаңыз да болот. Ошондо отургуңуз келип атабы, сезимдерге көңүл. Бир аздан кийин сезимдерге киребиз. Сиздер баарыңыздар тең бул жака жардам бериш үчүн терең дем алып, демиңиздерди чыгарып отуруңуздар, Баарыбыз тең терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Бизге жайыраак музыка коюп берип койсоңор сонун болмок. Ол бир нерсе деген музыка бар. Ушуну коюп коелу. Акырыныраак, бир аз акырыныраак. Сизде кандай сезимдер болуп атат? Сезимдериңизди эле айта бериңиз. Сиз ойлойсуз, менин сезимим депчи. Ал сезим именно фигурант болот. Сиз азыр сиз эмессиз. Сиз азыр мен айткан фигурасыз. Бирок мен пока кайсы фигура экениңизди айтпайм. Сиздердин башыңыздар оорушу мүмкүн, уйкуңуздар келиши мүмкүн, бир башкача состоянияңыздар өзгөрүшү мүмкүн. Это нормально. Кыйналып, могу жагында бирдеке болгондой болуп атат да. Кыйналып атасыз. Ушундай болуп атат. Ыйлагым келгендей болуп атам. Хорошо. Кыйналып, ыйлагым келгендей болуп атам. Келчи. Сиздер атайлап даярдап алып чыгарып атат деп ойлошуңуздар дагы мүмкүн. Жок. Бул жерде эч кандай репетиция жок. И бул жака чыккан адамдар дагы трансформация болот.
Менин курсумда окугандар фигуралар чыкканда иерархиясын карап тургула. Иерархияны билебиз, Экзамен жүрүп атат буякта. Ата энеңиз жөнүндө айтып бериңизчи. Несин имени? Апам бар ооба, апам экөөтөн бар. Бар экөөтөн. Мамиле жакшы. Хорошо. Бул чыккан фигурага сиз кандай көңүл бурдуңуз? Мен эмне үчүн өзүм тандап чыгарып атам, анткени мага оңой болот и тез болот да. Хорошо? Фигураны караганда сизде кандай сезимдер пайда болду? Ичимде чоң болгондой сезилип атат да, эжеме бир кыйынчылык болгондой болуп атат. Тиги фигураны көргөндө эмне болду? Жүрөгүм баштады да. Ал эжени көргөндөн кийин сыгылуу ушундай эме болду. Да. Билесиңби? Титирип атам. Билбейм, аябай коркуп атам. Бир жерде тура албай атам, место жок. Наверное, эркек адам. Орун жок дейт, орун жок дейт. Так, ким чыгат? Нургүл айым, келиңизчи. Биякты караңар келбей атат, Келе бериңиз. Siz bir figura bolunuz. Өзүңүздү жоктой сезип атасызбы? Менде да ошондой сезим болуп атат да. Бирок ал кимдики экенин пока билбей атам. Мындай да, биздин бүгүнкү болуп жаткан жашообузга биз ойлойбуз да, мен башкарам депчи. Бирок биздин болуп жаткан жашообузга биздин ата, эне тектен келген программалар деле башкара берет да. Мисалы 3-чү тек, 4-чү, 5-чи тектер болушу мүмкүн да. Мен биринчи уккан адамдарга жомок болушу мүмкүн, но так и есть. 7-чи. Хорошо. Бул фигурага кандай реакция кылып атасыз сиз? Мен үчүн şu эме чочун эле адам да мен үчүн. Менин алдымда эч ким жок. Эме чачырап жоголуп кеткен да баарычы. Чачкындуу болуп кеткен. Хорошо. Дагы бир фигура керек. Биринчи чыгам дегендер. Келиңиз мырза. Биринчи жолу келдиңизби? Келиңиз, бул жакка чыга бериңиз. Өзүңүздү эркин сезиңиз. Бул жерде сиз анан ушул фигуралар эле бар деп элестетиңиз. Хорошо? Башка жакка көңүл бурбаңыз, Да?
А сиз үчүн бул фигура ким? Бул фигура ачайын фигураларды. Бул фигура Дамир Айымдын фигурасы. Бул фигура жолдошу. Бул фигура баланын фигурасы. Бул фигура себеби. Биринчиден Дамир Айымдын фигурасы отурат. Жөн гана отуруп алган жок. Отурат деген бул эмне? Детская позицияда. То есть энергия жетпейт, жана детская матка ушул сыяктуу коюшат го, ошол сыяктуу да. Матка эмес, өзү жете элек балалуу болгонго. Ал үчүн өзүнүн ата энеси менен чоңой энергетический кичинекей да, чоңоюш керек. Эко менен да болбой атпайбы? Анткени организмге көтөргөнгө нереально көтөрө албайт. Ошон үчүн кайра эле таштап салат да. И жолдошунун причинасы, то есть жолдошунун фокусу балада эмес. Жолдошунун фокусу атасында. Биякты көргөн жок. Бул фигураны айтып атат, мен жүрөгүм сыгылып атат депчи, биякты көргөндөчү. И бала ишенесиздерби, бизге келе электе эле бул жака жөнөгөндө эле биздин состояниябызды бала сезет. И экөөнүн айткан сөзү окшош болуп атат да, бул жактын уже жүрөгүм элестет эле балалуу болгум келип атат дейбиз, бирок проблема менен элекпиз да. Күндөр азчылык айтып, жаратканга даярданып, мындай балабызды күтүп албайбыз да бизчи. Страдаем да жашоодочу. Сиз бул жака келгиңиз келет, Хорошо, келиңиз. Сиз бул жакты караңыз. Не деп айткыңыз келет атаңызга? Мен деле жашоомдо адашып кеткендеймин да. Мени табыңыз деп атам. Мени табыңыз деп. Ата, мени табыңызчы деп атам да. Мен адашып атам, жашоомдо адашып атам да. Сол жагында ээрчип жүрөм, атам, кичинекей. Колуңузду түшүрүңүз. Ушинтип айтканда эмне деп айткыңыз келди? Бул жака эмне максат менен келдиңиз эле? Бул жака сабак алган. Максат. Кыздарым бой жеткенчекте ошо өзүнүн бутка туруп алсам экен. Өзүңүз үчүнчү? Кыздарыңыз үчүн эмес, анын өзүнүн жашоосу бар. Кудайым ар бир балага рызкысын берет да. Өзүбүздүн рызкыбызды биринчи табышыбыз. Рызкын Максатыбыз жок, жашайбыз адамдар. Хорошо, фигурага кириңиз. Мындай жашоодо адашып жүргөндөр көп экен да силердечи. Жашоодо жашай беребиз, бирок адашып эле жүрө беребиз да, өзүбүздү таппай элечи. И ошондой нерсе да бар экен да. Бул фигура эмне үчүн азыр өзүнө фокус жок. Именно өзүбүзгө фокус жок болгон учурда бизде жашоодо биз каалаган результат болбойт. Страдать ете беребиз. Сиз айтыңыз. Айбек, бул жолдошуңуз. Уулум Айбек. Уулум Айбек. Жок. Уулду болгуңуз келеби? Да, айтыңыз. Уулум Айбек. Уулум Айбек. Мен сени күтүп жатам. Менин сүйүүм ар дайым жанымда. Да, атабы. Бул фигурага экөө табышканда кандай реакция болду силерде? Мен аябай коркуп аткам, буттарым моундай болчу. Ата, мени табыңызчы деген сөз мага жакты. Буттарым мындай туруп калды да, бирок бир аз коркуу бар. Жагып атат мага.
Хорошо. Экөө бири бирине барганда сизде кандай сезимдер пайда болду? Çok sevindim. Потому что мен атам жок өскөм. Атаның эмесин билбейм. Бир чети мага жакшы көрүндү. Эми биз Таймир айымдын полисинде экөөңөрдө тең фокус жок экен да, балагачы. Башым ооруп баштады. Башыңыздар ооруган болсо, бул нормально. Трансформация болгон учурда башыңыз ооруйт. Силерди күткөн эч ким жокпу? Да. Мени күткөн эч ким жок деп айтып атат баланын фигурасы. Мени күткөн эч ким жок, мындай көңүл бурган, мени күткөн эч ким жок. Титирип атам, буттарым моундай болуп, коркуу болуп атат. Аябай чоң коркуу болуп атат. Балалуу болгондон кайсы учурда коркконсуз? Ошол 2 жолу түшүп калды былтыр ошондо аябай. Болду түштү. Эмне себептен эле? Себепсиз эми? Себеп ошол мен сурагандай эле эгиз болду. Бирөөсү маткада, бирөөсү турмада. Ошондо түшүп калды. Кайсы учурда бизде балдар түшөт? Биз каалабаганда төрөгүбүз келбейт. Неосознанно. Неосознанно да. Күйде бир блок бар да. Ага, Нурила келчи. Фигура болуп. Булар именно талдоо чеберин окугаңыздар, жана курста окуган, анткени окугандар жакшыраак сезет. Бизге жардам берет. Бизде бүгүн убактыбыз аз, ошон үчүн тез-тез кыймылдайлы. Макулсуздарбы? Музыканы бир аз акырынраак. Сизде баары жакшыбы? Баары жакшы. Хорошо. Тура бериңиздер анда. Коркуп атасыңарбы? Коркуу, Прям денемде титирип баштады. Жашооңдо эмнеден коркосуң? Бир нерсени ошо жоготуп алып. Бир нерсени жоготкондон коркобуз, Сиздерде ошондой барбы? Жоготкондон корккондар барбы? Балдарыбызды жоготкондон коркобуз, ата энебизди жоготкондон коркобуз да. Апабызды жоготкондон коркобуз биз. Апаңыздын аты ким? Сен өзүңдү бул фигурага ким сезип атасың? Кимсиң сен, апабы же атабы? Апа, Да. Демек силердин апаңарда коркуу бар экен да, канча баласын жоготкон? Же билбейсиңерби? Билбейсиңер, Жоготуп алуудан өзүнө эме болгон экен, мындай жектин мээлин бере албаган. Бул фигурага эмне деп айткым келип атат? Хорошо. Апа, мен сизди жоготуудан корком деп айтып коечу. Апа, мен сизди жоготуудан корком. Фигура. Сен эмес. Сен коркпойсуң да. Сен фигурадасың да азыр. Фигурага кир болушунча. Фигурага кир. Мындай экен да.
бул фигура деп атпайбы, мен жоготуудан корком деп айтып, кайра мен коркпойм деп айтып атпайбы? Көп нерсеге силер жашооңордо мындай мойнуңарга алып айткенсиңер да, көп нерсени жок андай эмес депчи. Коркуу сезими именно балада да болуп атат, силерде дагы болуп атат. Коркуу сезими бул жоготуудан коркобуз, уже келе эле баланы жоготкондон корккондон кийин именно бала келип эле эмне кылат, кайра именно ошол биздин корккон программаны көрсөтөт өзүбүзгө, далилдеп берет. Сен корктуң эле мени жоготкондон, вот мен жоголдум, все, мен жокмун. Түшкөндө спокойно болуп калдым. Оюмдан түштү деп атпайбы? Оюмдан түштү деген сөздү айтканда мага что тынч эле болдум, тынч эле болуп калдым. Хорошо. Сонун. Так, ападан келиптир, апага болгон лоялдуулук бар экен. Анан ошондо 2 жолу түшкөндө 3 бала түшүп калып атабы? 3, 3 фигура келсеңиздер. Мына үчөөңүздөр бул жакка келиңиздер, Азыр бул жак. Ушул үчөөнү чыгаргым келди, келиңиздер бул жакка туруңуздар. Биз дайыма чарчап калган бул жакты, бер жакты карап туруңуздар, бер жакты. Чарчап калган, аборт болгон балдарыбызды апалар кой берип коюшубуз керек да. Биз аларды кой бербейбиз, наоборот алардын алдында өзүбүздү күнөөлүү сезип, аларга мындайча айтканда энергия кереги жок да, энергия берип эле аларды курсагын тойгузуп эле жүрө беребиз. Кийинки балдарга энергия берилбей калат. Тирүү балдарга берилбейт, келе турган балдарга берилет да. Себеби эстеген сайын үйдө болуп коет да. Кайда отурсаң туруңуз. Менин балдарым именно сиздин боюңуздан түшкөн, айтсаңыз болот. Боюмдан түшкөн балдарым. 3, Да. Силер именно фигурага кирген аракет кылып, ачкыңызды чечип коюңуз, Мен силерди жакшы көрөм. Мен силерди жакшы көрөм. Мен өкүнөм. Силерди каалабаганыма. Силердин төрөлүшүңөрдү каалабаганыма өкүнөм. Төрөлүшүңөрдү каалабаганыма өкүнөм. Мени апа кылып тандап келгениңер үчүн ыраазымын. Мен силерге тиешелүү жүрөгүмдөн орун берип, силерди кой бергенге даярмын. Өзүңүздүн эмне деп сөздөрдү айткыңыз келет? Кой бергим келген эмес. Жарык үйгө келгенге каалагам. Жок, мен силерге ыраазымын. Жок дегенде эне болгонго өзүм сездим силер менин коюмда болгондо. Мен силерге ыраазымын. Булар баары экөө эле. Сиздерде кандай сезим болду? Кайдасын ошол боюнча калган өзүнө коюп ошону ойлогонубузда азыр Хорошо. Эми элестетиңиз, ошол балдарыңызды элестетиңиз, сизге келип, мейли? Келиңиз. Келиңиздер, акырын келебиз бул жакка. Үчөөңөр тең эле кучактай бергиле бул жакта.
Siz de altınızda oturmuşsunuz. Siz figurasındasınız da. Damiray'ın öyle çatmaz. İğmenle tegenge iğni taşıp gitti. Siz gidip olsun. Baldarım men силерди жакшы көрөм. Мен силерге ыраазымын. Мен силерди ыраазычылыгым менен кой бердим. Жүрөгүңүздөн чыгарып кой бериңиз. Отурбайсызбы? Отургуңуз келген жок? Рахмат, силер отура бергиле. Отургуңуз келген жокпу? Эми нормально да, тура бериңиз. Хорошо. Да. Биринчи келген, сиз биринчи келипсиз, дароо сезилип атат. Биринчи келгендер көбүнчө мээ менен жашайт да. Анан ой кантип эле деп атпайбы? Бул фигура жөн гана чыккан жок. Дамир айымдын ички дүйнөсүндө именно сопротивление бар. Бул жерде биз азыр жөн эле жумуш жасаган жокпуз. Биз именно балдардын төрөлүшү боюнча иштеп атабыз да. Мындайча айтканда это серьезно да. Фигуранын турганын көрдүңбү? Колун мондай кылып туруп атпайбы? Бул кыздан эмес, бул именно Дамиранын эмеси эмне деп коет эле? Чагылдырып атат. Ички дүйнөсүн чагылдырып атат да. Хорошо? Туура түшүнөбүз. Так, бул фигураны карагылачы силер. Коркуу? Сен чындап каалайсыңбы, бала? Ушул бала төрөлсө, мен эмне алышым керек, аны окутушум керек, аны мындай кылышым керек, мындай кылышым керек дейт да. Мага ошондой чувство келип атат. Мен как бала катары хочу там айткым келип атат. Мага просто сүйүлө бериң, калган баарын Кудай берет деген ушундай болуп атат да. Күтүп атат, бирок бул келгенден кийин памперс алыш керек, анан окутуш керек, же болбосо мындай кылыш керек, андай кылыш керек деген мага жүк, проблема. Ошондой сезилип атат да магачы. Ушундай моменттер болду белесиң жашооңузда? Кыйналган. Кайсы учурда? Жолдошуңуз менен экөөңөрдүн жашооңордо, да. Келиңиз. Бала чагыңызда апаңыз менен кандай немелер болгон? Кыйынчылык, жокчулук. Биз именно 90-жылдарда жокчулукта чоңоюп калдык, Ошондогу биздин кыйынчылыктарыбыз бизде калып кала берет дагы, анан кийин биз ошону өзүбүздүн жашообузга алып өтөбүз. Кыйынчылыктар айымы деп бизде болгон эмес. Бирок семьяда именно мага келгенде нерсе жетпей калышы. Мен ошол эми мага деле азыр аны баарын кой бердим. Мен ал учурда жана бир-бирибиздин Именно эмне жетпей калган? Көбүнчөсү мага кийим жетпей калчу. Бир туугандарыңыздын баарынын балдары бар, сиздин балаңыз жок. Так, ошону апаңызга айтышыңыз керек, апа. Мен балалуу болгум келет. Мен чындап эле балалуу болгум келет. Мага уруксат бериңиз. Уруксат бериңиз. Менин балама жете турган. Менин балама жете турган. Сүйүү бериңиз. Сүйүү бериңиз. Өзүмө ишенич бериңиз. Өзүмө ишенич бериңиз. Сен эмне дедиң? Чоңойтурган бул кичинекей эле карман болуптур да. Корккон окшойм, чоңойгондо кандай болот деп, жашоосу кандай болот деп страх менен чоңойткон. Ошон үчүн мен муну кичинекей эле кармап, ушу менин көз алдымда эле чоңойсун, менин этегимди кармап чоңойсун дегендей көбүрөөк ошону берип турган, страхты берип турган. Мен аябай жакшы көрөм. Кызым, мен сени аябай жакшы көрөм. Сени чоңойтуп, коркуп чоңойткан бул меники. Бул менин коркуу сезимдерим. Сага чоңойгонго, балалуу болгонго, бактылуу болгонго уруксат бериң. Кабыл алдым.
барыңыз апаңызга. Сиз деле барсаңыз болот. Бара бериңиз, жасай бериңиз. Айтканды жасай бериңиз. Трансформация бул жактан боло берет. Апа жактан келген коркунуч бар экен. Азыр апага барганда кандай болду сезимдер? Баланын фигурасында. Вот атабыз бар бул жакта. Сизде желание жок. Атада, э? Балам мага тос болду кылат да. Мен өзүм чоңой элекмин, кичке эле балам. Сиз атадан ала элексиз, жападанбы? Мага жана ата жетпей аткан. Мен атадан энергия алдым. Азыр биягым бош болуп атат да. Апа керек магачы азыр. Мейли. Сиз апа болуңуз, туруңуз. Апаңызга барыңыз. Жек көрөм мен. Апам болгон таанычым аябай көп да. Мени таштап кеткенби билбейм кичикейинде. Жолдошуңуздун апасына кандай таарынычтары бар? Жолдошум апасынабы? Ооба, өзү эле чоңойткон. Мейли, биз атасын өзгөртпөйбүз. Анткени атасы жолдошуңар жокто бу жерде турабы? Да, биз ал жака. Мейли, айтыңыз. Мен сизге таарынгамын, капа болгонмун. Акчанын айынан мага мындай мамиле кылган эмессиз да, внимание кылган эмес. Сизге акча эле керек болгон да. Мен сизди ошон үчүн жек көрөм. Сиз менин жанымда болгон эмессиз. Дайыма эле акча деп акчанын артынан кубалап жүрө бергенсиз. Мен сиздин сүйүүңүздү алыш үчүн бүгүнкү күнгө чейин таарынып жүрөм. Таарынсам гана сиз мага сүйүү бересиз деп ойлойм. Таарынсам гана сиз мага сүйүү бересиз деп ойлоймун. Сизде сүйүү барбы балаңызга бере турган? Айтыңыз, улум. Улум. Мен сени жакшы көрөм. Мен сени жакшы көрөм. Ошон үчүн мен сени төрөдүм. Ошон үчүн мен сени төрөдүм. Менин сага деген сүйүүм көп. Менин сага деген сүйүүм бар. Көп. Бирок мен аны сыртыма чыгарып айта алган эмесмин. Да, кел балам. Мен сага сүйүү берип чоңойтоюм. Мен сага сүйүү берип чоңойтоюм. Сен чоңойдуң уже. Сен өзүңдүн аялың менен жашаганга уруксатыңды бердиң. Сен дале мага кичкей баладай эркелеп жүрөсүң. Да, келиңиз, биринчи чоңоюңуз. Келиңиз, барыңыз, чоңоюңуз. Рахмат, апа, отура бересиз. Тебя добьем. Бизге бала керек. Келиңиз, бул жака. Жок, бул жака. Оң жака келиңиз. Сөз чоңойдуңузбу? Рахмат, отуруңуздар. Да. Эми сиз кантиңиз? Эгиз балалуу болгум келип атат да, мен уже баланы аябай каалап атам да.
балаңыз барбы? Бар. Канча бар? Бир. Да? Балалы болгуңуз келеби? Болгум Анда келет. берилип, азыр баланын фигурасы келгенде тосуп аласыз, хорошо? Хорошо. Колуңузду ачыңыз. Айткыла, мен силерден коркуп атам. Мен силерден коркуп атам. Коркуу болуп атат. Мындай бул тектен да бар окшойт деп атканча. 3-чү тектен бар окшойт. Мындай каттуу неме кылып койт го, түртүп салат го. Ошондой бир неме келип атат мага. Сезим келип атат эне тарапта. Да. 5 сааттык разговорга отурчубуз ачты бүгүн. Айтсак болот. Коркуу эне тараптан. Хорошо, фигураны сезген. Айтабыз уулум. Ой, уулум дедим го. Эгиз болгон болуп атпайбы? Балдарым. Мендеги коркуу мага гана тиешелүү. Силерге эч кандай тиешеси жок. Тиешеси жок. Мен мага тиешелүү коркунучту өзүм гана жок кыла алам. Мен Мага тиешелүү коркунучту өзүм гана жок кыла алам. Өзүмдү Алып калам. Ал эми балам, Сага тиешелүү. Сүйүүнү сага берип, сени тосуп алганы даярмын. Балага болгон сүйүүнү сезебиз. Келеңизби? Мендеги жүк бул меники. Катуу күтүп жатамын. Балам, мен сени күтүп жатам. Энелик сүйүү менен күтүп жатам. Сүйүү жетпей так. Давайте бири-бириңерди карагыла. Между вами любовь барбы? Просто кучакташкыла давайте, да. Ушундай разборду азыр өзүңүздөргө жасайсыздар. Макулсуздарбы, даярсыздар, даярданып туруңуздар. Мынчалык терең болбойт, бирок. Даярсыздарбы? Даяр болуңар. Балабызды тосалалы. Балдарым. Балдар болуп атат го бизге. Менин эгиз кыздарым, мен силерди ушунчалык күтүп атам. Мен сиздерди сүйүүм менен күтүп атам. Мен кабыл алам силерди. Прям эркелеп атышат, мен алдыма отуруп алчы. Мындай 9 айга чейин чыдабай элетам да, мен качан төрөлөт деп. Кел кыздарым, келе койгула. Мен силерди ушунчалык бактылуу кылып чоңойто алам. Менин күчүм, кудуретим жетет. Мен өзүм чоңоюп, азыр өзүм сезип ата болгум келип атат ушунчалык. Апанын фигурасы колуңузду ачыңыз. Кайчылашып турбаңыз, ушунчалык блок көп экен, ушунчалык закрытая экенсиз. Жабыш, ачыш керек.
сен жөнүндө да бул да. Да, колуңду ачып отур. Апасы. Да, проблема кыла беребиз, а биз баланычы. Да, балам. Жашоодогу баардык көйгөйлөрдүн баарын жаратканын чечкенге мага жардам берет. Көйгөйлөрдү жараткан Аллахым чечкенге жардам берет. Мен сага жөн гана энелик сүйүүмдү бергенге даярмын. Мен сага жөн эле энелик сүйүүнү бергенге даярмын. Келгиле кучагыма. Давайте, ким чыксаңыздар да бирөөңүздөр, жана бир жаш кызгам деп аткан, давайте, экөөңөр келгиле. Келе бергиле. Баарын Кудайга эле тапшырыңызчы деп айткым келип атат. Сүйүлө бериңизчи деп айткым келип атат. Мындай сырттан билинбеген менен ичиңизден аябай неме болот экенсиз да. Кийим алыш керек, окутуш керек, үй кылыш керек, башка кылыш керек менен бала ушунчалык качат экен да. Тынч. Просто тынчтыкты каалайт экен да. Сиздин сүйүүңүздү, ичиңизден искренне сүйүүнү болду, башка эч нерсенин кереги жок экен. Мага ушундай сезим болду. Рахмат, атанын фигурасындачы. Мен аябай жүрөгүм менен кабыл алдым кыздарымды. Ушунчалык бактылуу болуп чыгып айтканго мындай өзүмө сөз бердим да. Рахмат, сизде? Мен мындай болуп атат да, мындай мындай калып атам жүрөктөн, то коркуп атам, ушундай коркунуч сезимдер болуп атат. Бирок калып атам, то коркуп атам, ушундай сезим болуп атат. Демек коркуп эшеш керек. Жашооңузда ушундай немелер болгонбу жетиш? Калганда сиз ооба, анда деле кечиги окугам бир жыл иштеп жетпегенден. Демек азыркы көйгөйдүн баардыгы бул сиздики экен да. Сиз трансформацияда окугансыз да. Лоялдуулук практикасын билесиз. Ошону сиз өзүңүз тараптан жасашыңыз керек экен. Биз берки тараптан апага беребиз го. Сиз апа тараптан бер жактан мен балдарым, ал меники, мен өзүм чечем, мен ата энеме тиешелүү деп жасашыңыз керек экен. Практиканы ушуну тез жасап туруңуз, анткени балага уже эле проблема менен чоңой проблемаларды уже эле берип атыпсыз да. Хорошо? Рахмат кыздар, отургула, барыңар.